بسم الله الرحمن الرحيم إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة. Ушул күнү аталар өзүнүн балдарына келишет. Айтат: "Я бунайя, инни кунту лака валидан фид дунья ва абан лака фаясни алейхи хайран." О менин балам, мен сени өстүргөн элем, чоңойткон элем, ооруп калсаң больницаларга алып барган элем. Канча кыйынчылык менен сени өстүрүп, сага ата болдум эле. Канча сени тарбият кылуучу болдум деп, өмүрүндөгү кылган бардык иштерин милдет кылып жакшылыктарын баласына айтат экен. Анан кийин айтат: "Я бунайя, код ихтажту ила мисқоли зарратин мин хасанатика." О менин балам, айланайын жаным балам, бүгүн эми мен сенин заррачалык, чаңчалык жакшылыгыңа муктаж болуп турамын дейт. Bir кичинекей чаңчалык жакшылыгыңды мага берчи дейт балам. Лаалли анжуа мимма таро. Сен көрүп турган акыбалдан балким мен сактанып каламын, нажатта болуп каламын. Ошондо баласы айтат экен: "Айланайын атакем, атакебайым, инни атахоффау аля нафси мисталлади таховвафта." Атакем, мен дагы сиз корккондой мен деле коркуп турамын. Кечиресиз, бирок эч кандай соопту бере албайм дейт экен. Ушул киши өзүнүн өмүр бою жашаган аялына барат. Аялына барып айтат: "Мен сага күйөө болдум. Мен сага канча нерселерди алып бердим. Бактым, карадым мен сени. Канча нерсе сарптадым. Бүгүнкү күнү атлу минки хасанатан вахидатан. Бир эле жакшылыкты сураймын. Бир эле соопту берчи, хадия кылчы мага" дейт экен. Десе аял айтат: "Ла атику залика. Кечиресиз, мен дагы бир сооп бере албаймын" дейт. Аллах субханаху ва тааля Кур'ани Каримде айткан: "Яума яфиррул мар'у мин ахи." Кыямат ушунчалык коркунучтуу күн, бир туганынан качат. Ва сохибатихи ва бани. Өмүр бою жашап жүргөн аялы качат, балдары качат, атасы качат, апасы качып калат. Ушул кыямат кайымда ва ин тад'у мусқалатун ила химлиха ла юхмал минху шай'ун валау кана за курба. Фатир деген сүрөсүндө Аллах 18-аятта айтат: "Кыямат күнү күнөөсү бар адам башка бирөөгө барып туруп күнөөмдү көтөргөнгө чакырган болсо, эч ким анын күнөөсүн көтөрбөйт. Валау кана за курба, жакынкы адам болсо дагы кыямат күнү бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөйт экен."